Саламатсыздарбы урматтуу тарапташтар. Тарапташтар деп айтканым үчүн кечирип коесуздар. Мен айтып келем тарапташтар деп, партиялаштар дебей. Атаган Сүйсөнбаевич билет эмне себептен мен бүтүн Кыргызстан партиясына жок экенимди. Мен таптакыр эле бир да партияда жокмун. Болбойм дагы. Бул принцип эмес, бул айтылган сөз. Мен бир видео тасма чыгарды элем. Анда көрсөңүздөр билесиздер. Эми мына чыгарып аткан видео боюнча жаманатты кылып атпайбы тигинде эмне болгон деп. Бир-эки сведения берип коеюн, маалымат. 2007-жылы күзгү шайлоо болгондо коммунисттер дагы СДПКда өтпөй алган. Жана 05 деген пайыздар албай өтө албай калышкан. Ал убакта мен Кара Суу районунун акими болчумун. Ошондо мени Алы Карашев, Кадырбаев анда биринчи зам губернатор эле. Анан Искендер Гайыпкулов деген чакырып алып туруп мындай сүйлөшкөн да, уговаривали. Токтосун Мелеков ушундай тигилер өтпөй калыптыр, анан кийин мындай бөлүш керек болуп атат. Добуш менен буларды өткөрүш керек болуп атат деген кептер айткам. Эч ким эч нерсе бөлүшө албайм, ага менин укугум жок деп. Андан көрөчү мени кызматтан бошотуп коелу да өзүңөр чечип алгыла деп. Ошондо булар бир каким-то образом ошо коммунисттер менен СДПКга бөлүштүрүп сүйлөшүп, кадимден Атамбаев деле сүйлөшкөн, ошол эле Масалиев деле сүйлөшкөн, мынакей Масалиев биз менен чогуу жүрөт. Сүйлөшүп туруп анан кийин өздөрүнүн бир проценттерин алып анан ушуну бөлүп алышкан. Ага чалап эле койсун. Бир, экинчиден Мадумаровду лупа менен издегиле, Ак Жол партиясына кирген эмес. Себебиден экөөбүз сүйлөшкөнбүз, бир да партияга кирбейбиз деп. Тек гана өзүнүн бүтүн Кыргызстан партиясын ачып, 2006-жылы ошону баштап келет. Муну моюнга алыш керек да. Издеп табышсын, ошо Ак Жолдо мүчө болгон деп. Айтпайын деле мен айтып коеюн. КАП деп атышпайбы? КАПты Азиз Турсунбаев чыгарган. Эми айтайын, айтпай эле коеюн дедим. Азиз Турсунбаев мен жакын жолдош болгон болот. Мен аны сыйлайм. Жигиттердин жигити болот ал жигит. Бир ошо сунуштаган муну. Именем президента, именем тиги ким эле жанагы каза болуп калган Раматтылык Медет Садыркуловдун атынан. Ушундай. Не деп коет? Кыргыз бири-бирибизди жамандоодок болбойт. Бул боло турган иш. Эки тарап азыр бири-бирине ташырып атат. Десек туура болсо керек го дейм. Ошондуктан чыгарып аткан бул видео тасмаларга чычалабагыла. Мына жообун мен берип атам. Эми Садыр Жапаров менен Адахан Мадумаровду жөн эле салыштырып көргүлө. Сүйлөгөн сөздөрүн, берип аткан маалыматтарын, алардын деңгээлин, кругозорун, аалам таануусун билип койгула, салыштырып эле. Анан өз ишиңерди кыла бергиле да. Садырдын эмнесин жамандайбыз? Айтсаңар, эмнесин жамандайбыз? Аны эл өзү айтып атат, баштар айтып атат. Биз жамандап аны тиги бу дебей эле коелу. Сураныч. Мен мынакей төрөгү столдо ачык эле айттым. Бул бийликти мен тааныбайм деп. Мына мен айттым. Бүгүн 3-күн болот. Ошол жана Мамытканов деп айтып атпайбы, вице-премьер деп, тиги бу деп. Ошоңузу менден айтышып атат. Мен айтып атам, сиз кимсиз деп вообще? Сиз кимсиз? Айтып койгула Садырыңарга деп. Мен ачык айтып атам аны. Ошол жерде отурган саясатчылар айтып коет, орустар около да возле сүйлөшөт. 30 жылдан бери около да возле саясат кыла беришет. Саясий торг кылып атышат, мынтип элечи. Мен ачык айттым го. Айтпайсыңарбы? Мен саясатчы эмесмин деп атам. Мен ачык айтайын деп атам. Ачык айттым. Мамлекетти ким башкарып аткан? Эч бир саясатчы ачык бир айтпайт да. Ушу жүрө берет, мынтип элечи. Жүрөктөрү жок, коркот айткандан, ачык айткандан. Ачык айтып койуш керек. Бардыңбы айт. Айта албайсың, оозуңду бас. Ошонун негизинде, урматтуу тарапташтар, эгерде чын дилиңиздерден колдонсоңуздар, Атаган Сүйсөнбаевичтин талап берилген президенттикке өз ишибизди мыкты кылалы. Чычалабайлы. Не деп коет? Чычалаган это признак. Признание деп коет. Айта беришсин. Дей беришсин. Ошол жерден Мадумаровдун ката кетиргенин силер өзүңөр издеп көрбөйсүңөр. Макул эми ошондо минти деп атат, тинт деп атат. Катасын таап көрбөйсүңөр өзүңөрчү.
Айткан жок го. Мен полиция советтин мүчөсү катары мындай чечим кабыл алууга катыштым, кол көтөрдүм деп айткан жок го. Айтып атпайбы? Совет чечим кабыл алган экен, аны фракция аткарууга милдеттүү деп атат. Фракция деп атат. Мен фракциянын төрагасы анан тиги бу мондай деп айткан жок го. Мыйзам чегинде ошондой экен деп. Ошондо жазылган бардык жерде. Эгерде партияны түзүп алып, партия фракция болуп бирикип өткөндөн кийин өздөрү болуп калмак беле. Аны сөзсүз түрдө полиция башкарат. Это дураку ясно. Урматтуу тарапташтар, урматтуу бир туугандар. Мен ишенем. Ийгилик биз тарапта болот. Мен ушул парламенттик шайлоо кораптын айтып элем. Мен тепкен машинам Golf 4 деген кичинекей эле машина деп. Муну эл алдында орустарча айтып коет, публично айтканмын. Мен бул жолу бүтүн Кыргызстан партиясын жогорку кеңешке киргиземин деп. Айтканым келди, балким мен жөнүн айтып койгондур ошол мезгилде. Бирок айткан сөзүмө турдум. Мен айткан сөзүм келди. Мен дагы 1-2 күндөн кийин Адам Исмаилович менен кеңири сүйлөшүп кеңешемин. Бул саясий иш-чараны, президенттик шайлоону кандай кылып алып барсак болот деп өзүм менен бир кеңешемин. Кантип алып барабыз деп. Силерге айтып коеюн. Азыркы убакта 100% шансы бар. Бул жылы 100% шансы бар. Тек гана туура алып кетиш керек. Шайлоо шарапатын туура алып кетиш керек. Араңыздарда Кудайга шүгүр менден эстүү, менден акылдуу атуулар бар. Мен ушу кээде окуп отуруп, угуп отуруп баа беремин. Арабызда чын айтканда аябай токтоо, өзүнүн билгенин кеңири шашпай, жеткиликтүү айтып бере турган атуулардын бар экенине ишенип, ынанып, сүйүнүп келем. Биз Кудайга шүгүр андай адамдарга байбыз деп. Ошондуктан бардыгыңыздарга ийгилик. 10 январь болобу, 2 тур болуп калабы, Кудай буйруганын көрөбүз. Бардыгыңыздарга бакубат ден соолук, Алла таалам бизге берер жакшылыгын унутпасын демекчимин. Бардыгыңыздарга чоң рахмат.